Өзүңүздөр билгендей, биринчиден баарыңыздарды ушу жаңы жеңиштер менен куттуктайбыз. Бүгүн ушул күндөрү биз жыйынтыктайбыз. Кандай жыл болду, жакшы жыл болдубу, жетишкендиктер болду, болгон жокпу жана ошондой эле кийинки жылга дагы пландаштырабыз да. Мен ойлойм бул жыл жол кеңеш үчүн жакшы жылдардын бири болду деп ойлойм. Анткени көптөгөн жакшы мыйзамдар кабыл алынды. Жеке мен үчүн мен ушул 31 мыйзам жазган экенмин, анын 12си кабыл болду. Калгандары ушул ар кандай процесстерде жеке мен үчүн көп мыйзамдар кабыл алганына мындай ыраазычылык айтат элем. Коллегаларга колдоп бергендерине. Ал эми жанагы экинчи маселе боюнча бүгүнкү депутат. Экинчи сурообузду бербейли. Мен сизге толуктоочу эле суроо берип алайын. Сиз жогорку кеңештеги эң көп мыйзам жазган депутаттардын бирисиз. Өзүңүздөн башка дагы кайсы депутаттарды мыкты деп баалайт элеңиз? Эми биз бул жака бирден бир вазифабыз мыйзам чыгаруу, мыйзам жазуу болгондукка байланыштуу. Мен ойлойм, кайсыл депутат болбосун, өзү автор болсо, же болбосо соавтор болуп кирген болсо деле, өзүнүн жаатында кылган иштерине баарын белгилеп кетмекчимин. Баары жалпы эле 90 депутатты, бирок алардын ичинен кимдерди мындай белгилеп көрсөтө алат? Мисалы финансы, экономика жактан Бекешев ар дайым бир жакшы сунуштарды берип жүрөт. Конституциялык, юридикалык жактан акыркы ушул убактарда экинчи дастан Жумабеков Алдыбай экөөбүз дагы мындай көп мыйзамдарды жазып баштады. Биздин комитетти, конституционный комитетти айтсак болот, алар дагы бир жакшы мыйзамдар жазып атат. Бюджет комитети эми бардыгын атай албайм, бирок дээрлик ушул биздин депутаттар жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат деп ойлойм. Сиз бир жыл ичинде канча мыйзам жаздыңыз, алардын канчасы кабыл алынды? Мыйзамдарды бир 10 чакын болду го, баягы так санын унутуп атам, ошону тактап койбоп турмун. Негизинен мен ойлойм, бул быйылкы жыл кандайдыр деңгээлде жемиштүү жылдардан болду деп. Ошол эле мезгилде бизде көптөгөн жетишкендиктер, аягына чыкпаган иштер да бар. Мен ойлойм, бул баягы коомчулук, эл тараза. Келерки жылы мен да ушул биздин мамлекет башчыларына, бийликке, ошол эле коллегаларыбызга ошол бул жылда жетишпей калган нерселерге келерки жылы жетишет го деген тилектештик. Кесиптештериңизден кимди мыкты деп баалайт элеңиз? Кайсы кесиптешиңиз мыкты мыйзамдарды жазып, сиздин эсиңизде калды? Негизи мен бул депутаттарга баягы коомчулук ар кандай сын пикирлерди айтууда, мен мындай өзүмдүн жеке пикирим, бул 90 депутат 90 тең мыкты. Эмне үчүн дегенде, 90дун ар бири өзүнүн мындай бир алардын арасынан кимди белгилеп айта алат элеңиз? Мен баарын белгилейм. Мен ошону айтып келатам да. Перебивать этпесеңиз, себеби деген ар бири ар тармактын ээси. Өзүнүн тармагындагы мыкты адис болуп эсептелет. Ошон үчүн бирөө может быть айыл чарбасын билбесе, может экономиканы жакшы билет. Экономиканы билбесе, может айыл чарбасын жакшы билет деген мен жеке пикирим бар. Ошон үчүн мен баардыгын мыкты деп эсептейт элем да. Негизинен азыркы биздин парламенттин ишмердүүлүгү иштеп атканы коомчулук баа берет. Бирок көп иштерде биз жанагы 3 окуудан бир кабыл алалы, бүгүнкүдөй суроо жооп кылбай эле коелу дегендер күндөн күнгө парламенттин аброюн кетирип атат. Бизде регламент бар, регламентти тагыткалыш керек. Биринчи, экинчи окууда суроо берип, талкуулап өткөрүш керек. Ошондо мыйзам бышат, жана коомчулукка мындай белгилүү болот да. Келип эле жок, чыкпай эле койсун, колдоп коебуз деп ак күн аябай адат болуп калды. Ушул өзүбүздүн аброю түшүп атат. Андан кийин азыркы быйыл 2023-тө мен өзүм жөнүндө айтсам, бир мыйзам демилгелеп кабыл алынып, азыр ал чапай жаныбарларды коргоо жана жаратылышты коргоо боюнча жакшы мыйзам кабыл алынды. Ал иш күчүнө кирип иштеп атат. Андан башка бир 10дон ашык мыйзамга мен соавтор болдум. Анда кабыл алынды. Анан жалпы парламентке коомчулук баасын берип атат го атасында кандай экен деп. Сиз демилгелеген мыйзамдардын арасынан кабыл алынбай калгандары болдубу? Ооба. Мен билесиздер 2 жолу көтөргөм, 3 жолу көтөрүп чапай жаныбарларды атууга, бөгөт коюу атууга утурумдук тыюу салуу боюнча мыйзамды демилгелеп биз өкмөткө жибергенбиз. Биз өкмөткө далилдеп бердик, саны азайып атат. Азыр ошону бөгөт коюп, биз аңчылыкка лицензия бербей, биз туризмди өнүктүрөлү деген мааниде болгон. Бирок ошол мыйзам дагы өкмөттө туруп калды. Белгилүү себептер менен. Корутун бербей атат. Ошо берсе, келсе биз да кабыл алып берет элек.
Кесиптештериңиз тууралуу суроо бере турган болсок, бир жыл ичинде сиз кайсы кесиптешиңизди мыкты деп бааладыңыз, кайсы депутат сиздин баамыңызда көп мыйзам, жакшы мыйзам жазды? Эми баары эле аракет кылып жазып атат, мен мындай санаган жокмун. Эми бу жерде мыйзам жазды деп биз мындай ким мыйзам жазды, канча деп ага неме Эсиңизде калганы болдубу дейм да? Эми мыйзамды Бекешев Дастан жазат ар дайым. Маматалип жазып атат, башкалар бүт эле жазып атат. Анан санаган жок ким канча жазды. Арасынан белгилеп айта аласызбы? Жооп белгилеп айта албайм. Биз мыйзамдын сапатын караш керек. Бир сөз өзгөртүп же бир тамга кошуп деле келип атпайбы? Аны эмес, биз элге кереги тийген, элдин экономикалык жашоосуна түз таасир тийген мыйзамдар гана мындай сапаттуу десек болот да. Мен ошондой эсептейм. Ал тарабынан кайсы кесиптешиңиз алдыда? Баардыгы эле мындай демилге келип атат. Эми бир жарымы депутаттардын 90 болсо, бир 45-30 депутаты ошол демилге болот мыйзамдарды. Баардыгы эле демилге болот. Бир жыл ичинде канча мыйзам жаздыңыз? Алардын канчасы ишке ашты? Меники ошол жылдын жыйынтыгын чыгарып атам азыр дагы. Мына эртең Кудай буйрса 3-чү окууга пленардык жыйынга кирет. Бул мүмкүнчүлүгү, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын пособиясы. Өзүңүздөр билесиздер, бул убакка чейин жанагы анча мынча буту басып, кол коюп иштеген мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз кээ бир жерде иштеп, мисалы охранада иштеп, шоро сатып иштеп, же дагы бирденкеде иштеп 2000 сомдон 5000 сомго чейин айлык алса, ал түндүктөн чыгып калды. Чыгып калганда соц защитадан дароо соцфондко өткөрүп койду. Ал жакта мурда 6800 сом алган болсо, бул соцфондко келгенде 480 сом алып калды. Ошону биз мыйзам кылып иштеп чыктык. Ушул мыйзамыбыз эми Кудай буйрса тандоосунда болот, өзүнүн тандоосунда иштеп аткан айлыгын да ала берет, пенсиясын да ала берет. Анткени бул майып адамдар деп айтылат, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жараткан бир жазаласа, мамлекет 2 жазалабаш керек. Ошон үчүн ушул мыйзамды мына эртең Кудай буйрса пленардык жыйынга чыгат. Бул 3-чү окуудан биз быйылкы жылы ушул мыйзамды демилгелеп чыктык. Мындан сырткары жана ата-бабаларды актоо боюнча мыйзамды чогуу демилгеледик. Жанар Кубанычбектер болуп. Мындан сырткары дагы бир мыйзамыбыз бар. Ал мыйзам толук кандуу иштелип, бул жылдын аягына чейин бүтпөй калды. Ал мыйзам бүткөндөн кийин жалпыга жар салып айтып беребиз. Буга чейинки мыйзамдардан 4 мыйзамды иштеп бердик. Ал мыйзамдар баатыр энелердин статусу боюнча, баатыр энелерди мисалы бир баласынын соттуулугу болсо, майда кылмыш болсо деле эне баягы кайра баатыр энел наамынан айрылып калып атпады беле. Ошол нерсени биз айттык. Эми эне төрөп атканда менин балам кылмышкер болот, ууру болот, кески болот, коррупционер болот деп төрөбөйт. Ошон үчүн бул нерсени энеге жүктөбөш керек деп, оор кылмыш жасаса, эне өзү оор кылмыш жасаса, же болбосо баласы өзү оор кылмыш жасаса гана ошол нерсе болот. Баатыр эне алынбайт, же болбосо баатыр эне наамы алынып калат. Буга чейинки дагы бир мыйзам бул мугалимдердин статусу. Биз бүгүнкү күндө мугалимдерди баалабасак, бул дагы уже 3-чү окуудан өтүп президент кол койду. Бул мугалимдердин статусу, мугалимдерди шылдыңдап, акарат айтып, сөгүп, ар кандай сөздөрдү айткан ата-энелерге айып салуу менен ошол балдарга көзөмөл жүргүзүү, мугалимдердин статусун көтөрүү бул Бузуулар кодексинин 102-1 беренесине кирди. Кесиптештериңизден кимди бааладыңыз сапаттуу, жакшы, көп мыйзам жазды деп эсиңизде калдыбы? Эми мен бирөөгө баа бергим келбейт өзү негизи. Баары тең иштеп атат, аракет кылып атышат. Ким канча мыйзам жазып атканын өздөрү айтып бергени жакшы. Эмил Жамгырчиевди жоопко тартуу тууралуу башкы прокуратура сунушун киргизди. Сиз кандай баалап атасыз? Саясий буйрукпу же мыйзамдуу эле жолбу? Жалпы алдыбызда мына азыр эски жылды узатып жаңы жылды тосын алып турабыз. Албетте быйылкы жыл Кыргызстан үчүн жаман жыл болгон жок. Көптөгөн жетишкендер болду. Ушул өзгөчө экономикалык жактан жетишкендер болду. Мектептердин курулуш жагынан, социалдык объекттерди куруу жагынан, жалпы элдин маселелерин чечүүдө быйылкы жыл алыктуу жыл болду айтып кете алам.
Парламент ишине болсо жалпы эл баа бериш керек. Өзүбүзгө өзүбүз баа берсек мен ойлойм. Тор эмес, бирок негизи парламент ушу колунан келген жумушун кылып, жылды ушу жемиштүү аяктоонун аракетин кылдык. 24-жылдын бюджетин кабыл алып бердик. Бюджетибиз дагы аябай чоң цифрлар менен алдыга министрлер кабинети өзүнө чоң бир мындай айтканда бийиктикке чыга турган цифрларды көрсөттү. Мен өзүм сөзүмдө аларга ийгилик кааладым, себеби мына биздин ички продукциябыз триллионго чыкты деп атабыз. Бюджетти профицит менен кабыл алып бердик. Кудай колдосун деп атабыз эми. Ошол цифрлар ишке ашкан болсо 24-жылда жаман жыл болбойт. Жеке өзүңүз бир жыл ичинде кандай мыйзамдарды жаздыңыз, канча мыйзам жаздыңыз, алардын канчасы ишке кирип өзүнүн жемишин берип атат? Эми мындай мен азыр так олтуруп толук анализдеп бүтө элекмин, бирок ушул демилгечи катары 5 мыйзамдын демилгеси болдум. Жеке өзүм эмес, бул коллегалар менен биргеликте ал мыйзамдардын ишке ашкандыгы кийинки жылдан баштап билинет. 2 мыйзамга президент кол койсо, калгандары азыр кол коюла элек. Ойлойм, биз азыр ушундай учурга келдик. Депутаттарды мыйзамдын саны менен эмес, мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл салуу жагынан, сапаты жагынан карай турган убакыт келди. Себеби биз президенттик башкарууга өттүк. Муну бардыгыбыз так түшүнө билишибиз керек. И ошол министрлер кабинети президент тарабынан көптөгөн мыйзамдар келип атат. Ушул мыйзамдарды өзгөртүүдө ошол министрлер кабинетинин келген мыйзамдарды тыкыр талдап, карап, андан кабыл алып беришибиз керек. Ошондуктан мына 2-жыл бүтүп атат парламентте. Ойлойм, кыла турган иштер эле алда. Анан кесиптештериңизден кимди ушу сапаттуу мыйзам жазды, жакшы мыйзам жазды, көп мыйзам жазды деп баалайт элеңиз эсиңизде калдыбы? Ну, эми айтып кетсек болот. Өзү жаш, ушундай бирок тажрыйбасы мол Марлем Маматалиев деген депутатыбыз бар. Көптөгөн мыйзамдарды демилгелеп, көптөгөн иштерге катышып жүрөт. Мен ушул депутат берилип кетер элем. Быйыл мыйзам чыгаруу орган катары Жогорку Кеңеш менимче кээ бир маанилүү чечимдерди кабыл алды. Ушул кабыл алынган чечимдердин алкагында маанилүү кээ бир мыйзамдар болду, аябай өзүктүү жана алдыңкы мыйзамдар болду деп десек болот. Ушул мыйзамдардын арасында билим берүү тармагы боюнча жаңы кабыл алынган мыйзамдын демилгечи катары мен катыштым. 1,5 жыл ичинде катуу иштеп, ушул тармакта иштеп аткан адистер менен дээрлик ар бир жумада иш-чараларды өткөрүп, тегерек үстөлдөрдө катышып, конференцияларды өткөрдүк. Аягында менимче сапаттуу, жалпысынан жакшы мыйзамдын долбоору даярдап, Жогорку Кеңешке киргизип, фракциябыздын атынан фракциянын мүчөлөрү менен чогуу ушул мыйзамды ушул жерде түшүндүрүп коюп, анан кийин дагы жарандык талкуулоо өткөрүп, аягында менимче мындай тең салмактуу мыйзамдын долбоору киргиздик. Жана июндун аягында кабыл алынды. Президент август айында кол коюп, бул мыйзам билим берүү жөнүндө күчүнө кирди. Учурда ушул мыйзам негизинде бүт республика боюнча региондордо билим берүү менен байланыштуу ишканалар иштейт. Менимче бул аябай маанилүү ушундай демилге болду. Ушундай сыяктуу сапаттуу мыйзамдар дагы алдыда турат. Алардын арасында бул тышкы миграция боюнча мен азыр катуу иштеп атам, тийишелүү адистер менен иштеп атабыз. Анан кийин ушул жерде жалаң мисалы депутаттар менен эмес, мыйзамдар бул ар бир Кыргыз Республикасынын жаранына таасир эте турган чечим. Ошондуктан бүт кимдер керек болсо, кимдер кызыкса,
ушул талаада иштеп аткан адистер менен чогуу отуруп сүйлөшүшүбүз керек. Аягында жакшы бүтүмгө чыгып, мындай сыяктуу сапаттуу кагаздарды чыгарууга аракет кылышыбыз керек. Тышкы миграция боюнча демелге болду. Анан кийин азыр мен инвестиция менен байланыштуу мыйзамдын долбоорунун үстүнөн иштеп атабын. Тийиштүү органдар менен акылдашып атабыз. Буюрса жалаң кээ бир ченемдер эмес, жалпысынан мыйзамдарга өзүктүү өзгөрүүлөрдү алып келейин деп атабын. Ушундай сыяктуу иш жүргүзүлөт. Мындан тышкары өзүнчө бөлүк бул аябай чоң тармак, бул туруктуу өнүгүү максаттар боюнча аябай чоң иш башталды. Быйыл жакшы билесиздер, сентябрь айында Кыргыз Республикасынын президенти Нью-Йоркко барганда саммитте катышып, атайын ушул тема боюнча саммит болду. Президент баяндама жасады. Кыргызстан кайсы тармактарда 17 максат бар. Ар бир максат аябай маанилүү. Эгер ушул 17 максат боюнча биз коюлган максаттарга жетсек, аябай чоң жалпысынан экономика, социалдык, маданият, экология, коопсуздук, башка тармактарда чоң жетишкендиктер болот. Ошондуктан бул мисалы эл аралык деңгээлде иштелип чыккан пландар эмес, бул жер жүзүндө болгон мамлекеттердин катышуусунун негизинде кабыл алынган чечимдер. 17 максат бул ар бир мамлекетке аябай маанилүү мындай болгон максаттар. Ошондуктан бул жагынан катуу иштеп атабыз. Тийиштүү жогорку кеңештеги туруктуу өнүгүү максаттары боюнча жумуш топ түзүлдү. Жумуш топтун төрагасы катары мен бүт ушул маселе менен тез келген жана алек болгон ведомстволор менен тыгыз байланышта иштеп, кандайдыр бир бул жагынан жакшы жылыштар пайда болду. Президент ушул жетишкендиктер боюнча өз мойнубузга алынган милдеттенмелерибиз боюнча баяндама жасады. Азыр болсо ушул милдеттенмелер боюнча кандай ишке ашырышыбыз керек, кийинки кадамдарыбыз кандай болуш керек деп тийиштүү иш алып барып атабыз. Мен кесиптештерим менен иштеп атам бул жагынан. Анан кийин жогорку кеңештеги ушул жумуш топтун бүгүнкү күнү 40 депутат кирди. Ушул 40 депутат менен биз чогуу иштеп атабыз. Күн тартип аябай кенен. Ошол бир жыл ичинде кесиптештериңиздин арасынан сапаттуу мыйзам жазуу жагынан ким алдыда кетип барат, алдыга чыкты деп ойлойсуз? Мен бул жагынан чын айтканда тийиштүү баа берейин деп пландарым жок эле. Ошондуктан мен кандайдыр бир маалымат берүүгө азыр бир аз мындай айта албайм. Биздин байкообузда сиз жогорку кеңештин жалпы жыйынына активдүү катышкан депутаттардын бирисиз. Анан ошол жерде сиз отурганда өзүңүзчө байкоо жүргүзүп, бир кесиптешиңиздин көтөрүп чыккан мыйзам долбооруна аябай мындай маани берип, ыраазы болуп калган учурларыңыз болгон да барбы ошондойлор? Бар. Менимче ар бир фракциянын мүчөлөрү өз иретинде мындай демелгеленген мыйзамдарды чыгарып атат. Ар бир менимче депутат бул жагынан мамлекетибизге жардам берейин деп атат, жакшылыктарды жасоого аракет кылат. Ошондуктан кимдер көбүрөөк мындай жасап атат, кимдер азыраак жасап атат деп мен мындай сыяктуу тыянактарды чыгарайын деп пландарым жок. Бул жагынан менимче арыбызда мындай атаандаштык бир четинен болуш керек. Себеби баарыбыз эл үчүн иштеп атабыз, элге кызмат кылайын деп атабыз. Анан кийин элдин өкүлдөрү катары иштешибиз керек. Бирок бири-бирине мындай баа берели деп мындай менимче талап коюлган эмес. Ошондуктан ар бир депутат өзүнүн даримети негизинде, өзүнүн ниети негизинде иштеп атат. Анан кийин колунан келишинче ушул жакшылыктарды алып келүүгө аракет кылат. Мен аябай чоң бир закон жаздым, толук кандуу жанагы изменение же болсо толуктамай же өзгөртүү эмес, стратегиялык пландоо жөнүндө. Закон бул толук кандуу
bir zakonda. Stratejik planda бұл бүгінгі күнде өте мәнелеу да. Себебі деген азыр дүйнө жүзү 2008 жылдан бері жанагы дүйнөлүк экономикабыз, финансы системасы кризиске киргенден бери ошол кризистен чыга албай азыркы бүгүнкү күндө даже батыш өлкөлөрү башында АКШ турган стратегик пландоого плюс жанагы рыноктун механизмдерине шайкештик келе турган моделге өтүп атат да. Ошондуктан булардан пландоого өтүп атат. Ошондуктан биз дагы канчалык тез ошол дүйнөлүк тенденцияга өтө турган болсок, ошончолук биз ушул кризистен тез чыгып кетип атабыз да. Себеби деген стратегиялык пландоо бул ушул кризистик ситуациядан чыгып кетчү инструмент да. Бирок тилекке каршы биздин жогорку кеңеш 3 окуудан ушул законду колдоп, бүт бардыгы келген сындарды, замечанияларды бүт бардыгы өкмөттүн экшенага барын оңдоп президентке жөнөтсөк, азыр президент аны мындайча айтканда кол койбой кайтарып атат. Ошол өтө өкүнүчтүү да. Эгер өлкө башчысыга ошого окшогон нерселерди жеткирбегендигинен да, жеткирбей, жашырып, ушундай же өздөрү түшүнбөйт ушул процесстердин бардыгын. Что Кыргызстанга бул закон мисалы мага же болбосо отдельно депутаттарга керек эмес да. Бул түздөн түз президентке колуна кол, бутуна бут боло турган закон. Биздин Кыргызстанды өнүгүү жолуна кризистен алып чыга турган законду президенттин колу менен жокко чыгарып атышаттыр да. Ошондуктан бул өкүнүчтүү. Ошого мен силер аркылуу расмий президентке кайрылып кеткимге, урматтуу Садыр Нуркочоевич, бул жаңылыш болуп калды. Азыр биз согласительный группа түзүп атабыз. Ошонун негизинде биз барлыгына кайрадан карап чыгып сизге жөнөтөбүз. Ошого сиз колду коюп койсоңуз деген мен эме кылгым келет. Себеби деген ал жерде мен ойдойм президент өзү мындай вактысы деле жок да, кунт коюп подробно эткен. Ошол хотя бы жанагы возраженияларга макул эместикти түзүп берген да, Минэконом баш болуп, ошол өзүнүн аппараты түзүп берген. Ошону эле мындай окуп койсо, кунт коюп, ошондо көрүнөт да, что ал жерде бүт бардык возражениялар формальный да, формалдуу түздү болгон возражениялар. Ошондуктан алардын возражениясы негизи вообще мындайча айтканда эчтеке жарабаган негиздөө да. Ошондуктан мен Садыр Нуркочоевичти дагы бир жолу суранып кеттим. Ошол документти кайра алып, возражение берип аткан ошол корутундуга көңүлүңүздү буруп дагы бир жолу окуп коюңуздар деп. Экинчи закон бул кендер жөнүндө. Недра. Ал жерге мен именно башында эле келгенде Садыр Нуркочоевич эме деп айтпады беле, алтын кендерди только өзүбүз иштетебиз деп. Ошол саясатка, ошол саясаттын, президент саясатынын алкагында мен жанагы недрлер жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргиздим беле, сунуш киргиздим беле, что ошондо, значит, биздин алтын кендерди 10 тоннадан ашык запасы бар алтын кендерди исключительно өкмөт өзү иштетиш керек. Ал эми 10 тоннага жетпеген запасы бар алтын кендерди. Ошондо дагы мындай иштеткенде 30%га чейин инвесторге, 70% Кыргызстанга деп ошол сунушту киргизсем, ошону дагы биринчи окуудан эле президентке кол койдуруп, бул нецелесообразно. Мындайча айтканда, президент өзүнүн саясатына өзү каршы чыгып атат да, ошол эмелерге өзүнүн аппараты берген документтерге кол коюп, өзүнүн саясатына өзү каршы кол коюп атат дагы. Значит, өзүнүн аппараты президенттин саясаты каршы болуп атат деген нерсени түшүндүрүп атат да. Бул ошондуктан ушул өтө өкүнүчтүү. Бул өтө биздин мен жанагы сунуштап аткан эки мыйзам биздин Кыргызстандын стратегиялык өнүгүүсүнө, экономикалык коопсуздугуна жана биздин жалпы эле биздин элибиздин мындай жашоо тиричилигине түздөн түз жакшы
мындай таасир кыла турган законду президенттин колу менен артка кайтарып атат да.